Ассаламу алейкум. Сиздер менен Актилек Капаров. Жыл сайын атка минерлер жана депутаттар өз кирешелери жана чыгымдары тууралуу эл алдында отчет берүүгө милдеттүү. Аны декларация деп атайбыз. Ал жерде атка минерлердин эмнеси бар экендигин көрсөтүшөт. Кыймылсыз мүлк, унаалары, бизнес жана башкалар. Бирок мамлекеттик кызматкерлерден кимдир бирөө мүлкүн, бизнесин көрсөтпөсө же көрсөтүүнү унутуп койсо, бул мыйзам бузуу болуп саналат жана тиешелүү органдар тарабынан текшерүү үчүн себеп болушу мүмкүн. 2 жыл мурун декларация боюнча Камчыбек Ташиев да пикирин билдирген. Келгиле, аны угуп көрөлү. Декларацияда эмне жазылган? Ошо менен жашайт. Декларация жазылганбы? Баягы ВАЗ-2106 деп жазып койду. Ошону минет. Эч кандай жип минбей. Так, декларация жазылганбы? Панельный дом, двухкомнатной хрущевки. В этой хрущевке будет жить он. Никаких хоромах он не будет жить, который стоит миллионы долларов. Этого я обеспечиваю. Кызмат адамдары декларацияда көрсөтүлгөндөй гана жашаш керек дейт Ташиев. А бул депутат Акылбек Түмөнбаевдин жакында берген интервьюсунан үзүндү. Мен өзүм баймын, кедеймин деп айтпайм. Ортодон мен мисал үчүн мыйзамсыз бир камогум болсо, капса, ошол журналисттерби ким капса, мен ошогон эч чыр чатагы жок берем. Же бир сотуп ушу Бишкектин тегерегинде жерим болсо, аны да берем. Мен үйүм бар, 96-жылы алгам, ошол үйдө мен бүгүнкү күнгө чейин жашайм. Ал 1996 жылы сатып алган үйдө жашайм дейт. Биздин команда анын декларациясында карап көрүүнү чечти. Достор, эгер биздин жумушубузду колдогуңуз келсе, анда биздин Patreonго катталыңыздар. Бул видеого лайк басыңыздар, бөлүшүңүздөр. Биз улантабыз. Ошентип 2021 жылдагы декларациясында Акылбек Түмөнбаев 1 жылда 300 000 сомдон бир аз көбүрөөк келеши тапканын көрсөткөн. Депутат ошондой эле анын бир нече миллион сомдук малы бар экенин белгилеген. Ал эми анын жакын туугандарынын дээрлик 62 чарчы метрлик үйү бар экен. Ал эми ачык маалымат булактары эмнени көрсөтүп турат? Карап көрөлүчү. Бул материал былтыр сентябрда Назар Ньюстун сайтында пайда болгон. Анда Назар Ньюс Акылбек Түмөнбаев, Ахунбаев көчөсүндөгү жана Киргизиядагы үйлөрүн бузуп, ордуна хан сарайларды салып жатканын жазат. Бирок бул ресурста конкреттүү даректер көрсөтүлбөгөндүктөн, Киргизия бирдеги жаңы үйлөрдүн бири чындап эле депутатка таандыкпы, же анын жакын туугандарыныкыбы карап көрүүнү чечтик. Бассейн жана башка майда курулуштары бар бир жаңы особнякты байкадык, таптык. Кадастр сайтынын маалыматында караганда, бул үйдүн ээси катары Конокбаева Динара Капаровна катталган. Бирок ал ким? Карайлычы. Социалдык тармактарда биз анын баракчасын таптык. Ал жакта Динара Конокбаева Акылбек Түмөнбаевдин агаларынын аялдары менен түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттүн астында ал туугандар менен эс алууда деп жазган. Ошондой эле Конокбаеванын Акылбек Түмөнбаев менен түшкөн сүрөттөрү да бар. Мындай публикациялардын биринин астындагы комментарийлерде Түмөнбаев менен Конокбаева күйөөсү жана аялы катары көрсөтүлгөн. Ал эми бул сүрөттү Динара Конокбаева 2012 жылы жарыялаган. Сүрөттүн астына Айдар жана 1 сентябрь деп жазган. Тизме порталынын жардамы менен биз Тогузбаев Айдар Акылбековичти таптык. Айдар Тогузбаев дагы, Акылбек Тогузбаевич дагы бир шайлоо участкасына катталышкан. 1052 деген. Электрондук кызматтар порталы Түмөнбаевдин үй бүлөлүү экенин көрсөтүп турат. Динара Конокбаеваны да так ошондой көрсөткөн. Спутниктен тартылган сүрөттөргө көз чаптырсак, бул сарай 2022 жылы пайда болгонун көрсөтүп турат. Ал эми 2021 жылы Кооз сарайдын ордуна башка үй турган. Мунун эмнеси туура эмес болушу мүмкүн? Анда айтып да көрсөтүп да берейин. Түмөнбаев 2021 жылдагы декларациясында анын жакын тууганынын 61,9 чарчы метр үйү бар экенин көрсөткөн. Бул Динара Конокбаеванын кыймылсыз мүлкүнүн техникалык мүнөздөмөсү экен. Сиздер көрүп тургандай, эч жерде мындай так квадратура жок. Бул жерде 78,7 чарчы метр жана 370,5 чарчы метрлер көрсөтүлгөн. Ошондой эле Акылбек Түмөнбаев өз маегинде анын үйү 1996 жылы сатылып алынганын айтат. Мен үйүм бар,
96-жылы алгам, ошол үйдө мен бүгүнкү күнгө чейин жашайм. Бул үйдү болсо кадастрдын маалыматы боюнча Динара Конокбаева 2006 жылы сатып алган. Ошентип, Түмөнбаевдин 2021 жылдагы декларациясында башка үй көрсөтүлгөн. Ал эми Динара Конокбаеванын Киргизия 1деги үйү көрсөтүлгөн эмес деген жыйынтыкка келдик. Депутат Акылбек Түмөнбаевдин комментарий алуу үчүн ага телефон чалдык. Тилекке каршы телефонду эч ким алган жок. Извините, абонент в данный момент занят. Укук бузуулар кодексинин 438-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык мамлекеттик же муниципалдык кызматчылардын мүлкү жана кирешелери тууралуу декларацияларды анык эмес же толук эмес маалыматтар менен берүүсү жеке жактарга, кызмат адамдарына элүү эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Урматтуу кыргызстандыктар, бир нече ай мурда депутаттар Адахан Мадумаров менен Элдар Сулаймановдун декларацияларын көрсөткөнбүз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта сиздер депутат Акылбек Түмөнбаевдин декларациясы жөнүндө билдиңиздер. Мыйзам алдында баардыгы бирдей. Сиздер менен мен Актылек Капаров болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.